Бизде эң көйгөйлүү маселе бул бала бакча. Айылдын тургундары коомдук фонд түзүп, өзүбүз да акча чогултканы аракет кылып жатабыз. Ушул бала бакчаны курууга көмөктөшүңүздөрдү суранабыз. Мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин инвестиция, мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура башкармалыгынын жетектөөчү адиси болуп иштейм. Биз жыл сайын министрлик республика боюнча жалпы курулушка жана капиталдык оңдоп түзөө иштерине муктаж болгон билим берүү объекттерин аныктап, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигине жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине сунуштап келет жыл сайын. Ошондой эле 2024 Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Чоң Арык айылына бала бакчасынын курулушунун муктаждыгын биз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигине сунушталган. 2024 жылдын январь айында сунушталып жөнөтүлгөн. Учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан бирдиктүү заказчысы болгондуктан алар Минфинге жалпы сунуш берет. Бүт соц объекттердин курулушуна муктаж болгон объекттерге боюнча сунуш берет. Ал эми Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги республикалык бюджеттин алкагында титулдук тизмени бекитилет. Биз ошо мамлекеттик курулуш агенттигине сунушталганын билдиребиз.